Темирдей тартип, таза бут кийим, апакай жака ийиндеги жылт-жылт эткен жылдыздар. Тартип сакчыларынын майрамына Кыргыз милициясынын эң кичинекей күйөрманы лейтенант Насип Бегалиевдин уулу Айтемир атасы менен бирге келе жатат. Ал өзү эмеле 3кө чыкканына карабай, тамтуң баскан кезинен эле атасынын баш кийимин кийип, тартип сакчысы болууну кыялданат. Баласынын ынтызарлыгын сезген ата-энеси да өткөн жылы кичинекей Айтемирге атайын форма тиктирип беришкен. Ошондон бери меникин талашпайт деп тамашага салды атасы. Бул балама просто форма кийген жагат. Мен өзүм ушу жумуштан баргандан кийин фуражкаларым кийип кеткендигине байланыштуу. Ошон үчүн былтыр 9-майда мамасы экөөбүз тиктирип бергенбиз атайын балама. Жылдан жылга уже цивилизация өнүгүүнүн жолунда болуп келатпайсызбы? Жылдан жылга өзгөрүү бар. Майраңы менен. Бүгүн Кыргыз милициясынын түптөлгөнүнө 95 жыл толду. Кыргыз жергесинде 1924 жылдын 1-ноябрында облустук милициянын башкармалыгы түзүлгөн. Андыктан бул күн тартип сакчылардын күнү деп белгиленип келет. Тарыхый датаны утурлай өлкө башчысы улуттук филармонияда өткөн иш-чарага катышып, ички иштер органдарынын бир катар кызматкерлерине мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Баткен облусунун чек арага жакын аймагында кызмат өтөп, эл бүтүндүгүнө, жер бүтүндүгүнө өзгөчө салым кошкон Көкташ милиция бөлүмүнүн аймактык ага тескөөчүсү Идрис Масадыков даңк медалына татыды. Аны бүгүн өлкө башчысы тапшырды. Эки миң 2008 жылы Баткен областы ички иштер башкармалыгында кызматка киргенмин. Себеби азыркы учурда кызматым Тажик Республикасы менен чектеш болуп, ошол жерде кызмат кылганым үчүн награда алып жатам. Президенттин колунан мамлекеттик сыйлык алган милиция кызматкерлеринин кубанычында чек жок. Бийликтин минтип көңүл буруп жаткандыгына өзгөчө ыраазы. Мен бул кызматта 2008 жылдан бери эмгектенип келем. Биздин кызмат бул Эр-Жигит эл четинде, жоо бетинде да коет. Ошол сыяктуу мына Бишкек шаарында эмгектенип келе жатканыбызга 10 жылдан ашык болду. Бишкек шаарында коомдук тартипти, коомдук коопсуздугу жарандарыбыздын ээн эркин басып жүрүүсү менен бирге алардын коопсуздугун сактоо биздин башкы милдет. Иш-чарада сөз сүйлөгөн мамлекет башчысы тармактын тарыхына токтолуп, кызмат өтөөдө өзгөчөлөнгөн кызматкерлердин эмгегин белгиледи. Кыргыз милициясынын бүгүнкү деңгээлге жетишинде ардагерлердин орду чоң деди. Совет доорунан тартып, эгемен Кыргызстандын тарыхында тартип күзөткөн ардактуу кесип ээлеринин орду өзгөчө экендигин эске салды. Кыргыз милициясы заман менен кошо жашарып, бүгүнкү санарип коомдо да ыңгайлашып өзгөргөнүн кошумчалады. Жарандарыбыздын мамлекетке, бийликке болгон ишеними катардагы милиционерден башталат. Коомдун тынчтыгы, өмүрүнүн сактыгы, мүлкүнүн корголушу үчүн жарандар милиция кызматкерлерине ишеним артат. Бул абдан олуттуу, жоопкерчиликтүү жана ардактуу иш. Милициянын катарында жогорку кесиптик жана моралдык сапаттарга ээ болгон адамдар кызмат кылышы керек. Реформанын ийгилиги милициянын ишин эң объективдүү баалаган фактор бул элдин ишеними. Мени милициям мени коргойт деген ишенимди ар бир жарандын көкүрөгүнө орнотуу эң башкы милдет. Жүрүп жаткан реформалар милиция кызматкерлеринин кесипкөйлүгүнө, билим деңгээлине, дене тарбиялык даярдыгына, морал деңгээлине жаңы талаптарды коет. Элдин үмүтүн акташ үчүн кесипкөйлүктү жогорулатуу менен катар өз катарыңардагы коррупцияны да жоюшуңар зарыл. Президент белгилегендей 2020 жылдын 1-январынан тарта ички иштер орган кызматкерлеринин маянасы кыйла жогорулайт. Милициянын иши үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө мамлекет тарабынан мүмкүн болгон бардык аракеттер жасалууда. Атап айтканда, ички иштер органдарынын кызматкерлери үчүн республиканын бардык аймактарында көп кабаттуу турак жайларды куруу иштери жүрүүдө. Келерки жылы Бишкек, Ош шаарларында жана Нарын облусунда жайгашкан 6 үйдүн курулушу аяктайт. Милиционерлерге 516 жаңы батирлер берилет. Материалдык техникалык база оңолот. Өлкө башчысы заманбап коркунучтар менен күрөшүү милициянын негизги милдеттеринин бири деди. Алдыга коюлган милдеттердин эң негизгиси элдин тынч жашоосун камсыз кылуу, коомдо бекен тартипти орнотуу. Азыркы учурдагы кырдаал ички иштер органдарын реформалоону аягына чыгарууну жана милиция кызматкерлеринин кесипкөйлүгүн жогорулатууну талап кылат. Сиздердин уюшкан кылмыштуу топторго
каршы иш жүргүзүп жатканга карабай бул коркунуч азайбай жатат. Ошондуктан уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү системалуу жана туруктуу жүргүзгүлө. Криминалитетти озуктоо, уюшкан кылмыштуулукту жоюу силердин ишиңердеги эң артыкчылыктуу багыт болуш керек. Наркотрафикке каршы күрөш боюнча биздин өз жарандарыбыздын гана эмес, коопсуздук боюнча чогуу аракеттенген өнөктөш өлкөлөрүбүздүн алдында да милдеттерибиз бар. Бул багыттагы иштерди кескин жакшыртуу ички иштер органдарынын жетекчилеринин милдети. Ички иштер органдары элге кызмат көрсөтүү борборун бирдиктүү терезе режиминде уюштурду. 1 жыл мурда Бишкек шаарында биринчилерден болуп башталган ишти улап, жарым жыл ичинде мындай борборлор бардык региондордо ачылды. Муну менен жарандардын жана кызматкерлердин ортосундагы түз байланыштар чектелип, коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюлууда. Бир нече жылдар бою жарандардын жолдогу коопсуздугу камсыз кылынбай келген. Жол кырсыктарынын кесепетинен улам катталган өлүмдөрдүн саны жогору бойдон калган. Коопсуз шаар долбоорун ишке киргизүү менен видео байкоо системалары орнотулган жерлерде жол кырсыктарынын саны дээрлик 50% азайды. Бул да болсо кыргыз милициясынын жетишкендиктеринин бири. Аны менен бирге өлкө башчысы ишкерликти колдоо милициянын заман талап кылган негизги милдет экендигин эскертти. Ишкерлердин коопсуздугун камсыз кылбасак, экономиканын өнүгүүсү, бюджеттин көбөйүшү, эмгек акынын, пенсиянын, жөлөк пулдардын жогорулашы мүмкүн эмес. Силердин айлыгыңар дагы 1 январдан көтөрүлмөк эмес. Айрым учурда ишкерлер милиция кызматкерлеринен жардам таба албай, түзмө-түз өлкө жетекчилигине кайрылууга аргасыз болуп жатышат. Бизнес коргоо, ишкерлерди колдоо баарыбыздын милдет экенин дагы бир рет баса белгилеп кетким келет. Бизнес коргоо силерге коюлган өзгөчө тапшырма. Силердин милдетиңер мыйзамсыздыкка жол бербей, бизнеске коопсуз шарт түзүү. Бүгүн милициянын бир катар кызматкерлерине сыйлык тапшырган өлкө башчысы 7 август күнү Кой Ташта болгон окуя маалында жаракат алган Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы милициянын полковниги Самат Курманкуловго коомдук коопсуздукту сактоону камсыз кылууга кошкон салымы, ошондой эле кызматтык милдеттерин жоопкерчиликтүү аткаргандыгы үчүн эрдик медали менен сыйлады. Аны менен бирге президент кызмат өтөө учурунда маркум болгон эр жүрөк кызматкерлерди да унутта калтырган жок. Үй бүлөлөрүнө ыраазычылык билдирип, алар өлкө сыймык экендигин айтты. Амантор Шергазиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.